Ош Тууда илимий практикалык семинар өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде экономика багыты боюнча магистранттардын илимий изилдөө иштеринин аткарылышы жана илимий педагогикалык практикаларды өтүүсү боюнча илимий практикалык семинар өткөрүлдү. Бул иш-чарага Оштунун магистратура бөлүмүнүн башчысы профессор Мерим Атакулова, экономика багыты боюнча магистранттардын илимий педагогикалык практикасынын жетекчилери, бул багыт боюнча билим алып жатышкан магистранттар катышышты. Вообще, моя диссертация, она связана с моей работой, так как я работаю в аутсорсинговой компании, где мы делаем учет, бухгалтерский учет для многих предприятий, организаций, производства, да, и мы занимаемся установкой и обучением программного обеспечения 1С бухгалтерия, и мы обучаем работе главного бухгалтера. Семинардын негизги максаты магистратурада билим алып жатышкан магистранттардын окуу мезгилинде өздөрү тандап алган тема боюнча аткарган иштери, алардын эл чарбасына жана өндүрүшкө тийгизген таасирлерин анализдеп чыгып, жыйынтыгын жетекчилик менен бирге талкууга алып чыгуу болуп эсептелет. Бул аракет менен магистранттардын аткарган иштерин талкуулоо менен гана жыйынтыктап койбостон, мындан арыда илимий ишмердүүлүктөрүн улантууга мүмкүндүк берүү ишке ашырылмакчы. Магистранттардын илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы бул магистрдик ишинин жыйынтыктары болуш керек да. Магистратуранын жыйынтыктары илимий жетекчиси менен бирге 2 жыл бою иш алып баргандын жыйынтыктары мына азыркы учурларга келип, ошо ачык талкууга коюп, биздин презентацияларды кылып, ошол жердеги өздөрүнүн жаңылаган инновациялардын кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүдө сунуштарын айткан учур болуп атат. Ошолорду кафедранын жамааты менен биргеликте магистратура бөлүмүнүн башчысы Мерим Абдыкериванын жетекчилигинде бүгүнкү күндө жакшы мазмундуу иш-чара өткөрүп атабыз. Кыргызстан эл аралык билим берүү деңгээлинде 2 баскычтуу билим берүү системасын колдонуп келет. Мында негизги билимди алган соң каалоочулар калган 2 жылын магистратурадан улантышат. Жана бүтүрүүчүлөр үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө жол ачып берет. Учурда Ош шаарындагы Жусуп Баласаган атындагы гуманитардык табигый илимдер факультетинде эмгектенем. Ал жерде бизнес планирование сабагынан сабак берем. Ошол сабагым менин магистрдык диссертацияма байланыштуу болгондуктан мага аябай көп жардам тийип жатат. Исхак Туратбеков, Эркин Бакиров, Ошту жаңылыктары.